Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы берүүнүн бул чыгарылышында биз Кыргызстандын Булуң бурчунда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Ушул багытта кененирээк Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин ордун басары Талант Иманакун уулу менен баарлашып маалымат алалы деп турабыз. Талант Иманакунович, саламатсызбы дагы бир жолу? Студияга кош келдиңиз. Үстүбүздөгү жылдын 9 айынын көрсөткүчүнө, жыйынтыгына токтоло турган болсок, курулуштун өсүү темпи канча пайызга жетип отурат деги эле ушул 9 айдын жыйынтыгы менен өлкө аймагында курулуп жаткан объектилер кандай болуп атат? Эми 9 айдын жыйынтыгы менен биз күткөн жыйынтыктарга жетишип жатабыз. Азыркы маалда биздин жалпы республикабызда бардыгы болуп 651 курулуш иштери жүрүп жатат. Бул социалдык объектилер. Алардын ичинен 203 мектеп, 106 бала бакча, 24 саламаттыкты сактоо объектилери, 13 маданияттын объектилери болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө 14 миллиард сом бул республикалык каржы министрлигинен бөлүндү. Былтыркы жылкыга салыштырмалуу 2 миллиард сом алдыга өстүк дегесек, айтып кетсем туура болот. Себеби дегенде биз акыркы 3 жылдан бери жылдан жылга 2 миллиардтан 3 миллиардтан алдыга өсүп баратканыбыздын себеби бул эмнени түшүндүрөт? Бул биздин Кыргыз экономикабыздын стабилдүүлүгүбүздүн бирден бир өсүп өнүгүп атканыбыздыгы. Андан тышкары ЭС алкагында азыркы маалда Кыргыз мамлекети алдыңкы саптарда болуп, ошол курулуш тармагындагы 2,5% өйдө көрсөткүчтү көрсөтүп турган маалы. Курулуштун өсүү темпи эгерде мурдагы жылкы көрсөткүчтү алып карап көрө турган болсок, 112% деп белгиленсе, былтыркы жылдагы көрсөткүч 137% боло турган болсо, быйыл андан дагы көбүрөөк көрсөтүп атат. Эми жылдын аягы менен жыйынтык дагы белгилүү болот, жалпы жыйынтык чыгып. Бирок биз өзүбүздүн ички курулуштагы өсүп аткан темпибиз менен, анализибиз менен былтыркы жылкыдан дагы быйылкы жылкыга өсүү иштери болуп атат. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биз мына биздин эгемендүүлүк күнүбүздө 100 социалдык объектини тапшырдык. Мисалы, былтыр же мурдагы жылы 2022 жылы бир жылда 100 объектини тапшыра турган болсок, ал эми биз 1,5 жылдыкта эле 100 объектини тапшырып, анын ичинен эле 60га жакын мектебиз, 20га жакын бала бакчаны тапшырып бердик. Бирок жылдын аягына чейин биздин өкмөт башчыбыз Адылбек Алишевичтин тапшырмасы менен 200дөн кем эмес социалдык объектилерди тапшыруу боюнча тапшырмасы турат. Бүгүнкү күндө 163 объекти бүттү. 163 объекттин 79-у бул мектеп болуп эсептелинет, ал эми 28-и бала бакча болуп эсептелинет. Былтыр дагы 215 объектини бүтүрүп тапшырып эле турган болсок, быйыл дагы ошо 200дөн кем эмес 230га чейин эми биздин баягы курулуш тармагында да бул биздин аба ырайы дагы бирден бир роль ойногондун алкагында аба ырайыбыз жакшы болуп тура турган болсо, биз 200дөн ашык объектини тапшырабыз деп пландап турабыз. Эми курулуш тармагында курулуш министрлиги болгондон бери эми биздин баягы жоопкерчилигибиз көбөйүп, ошо курулуштагы политиканы алып барып жатканыбыздан байланыштуу буга чейин биз баягы мектеп менен бала бакчаны эле курганга алыбыз келип, ошондон ары башка курулуштарды карабай турган болсок, азыркы маалда жок. Биз бул стратегиялык маанидеги Кыргызстанда чоң бир курулуштарды биздин министрликтин астындагы ошол госпредприятие деп коебуз, мамлекеттик мекеме, чарба мекемеси, Кыргыз курулуш башкармалыгы менен биз азыр 2 чоң аэропортубузду куруп жаткан учурубуз. Бул биринчи бул борборубуздагы аэропорт манасы куруп жатабыз. Бул 53.000 квадраттагы аэропорт, бул реконструкция деп коебуз. Биз кошумча жана капиталдык оңдоп түзүүдө курулуштарын ишке ашырып жаткан учурубуз. Аба майдан демек кеңейип атат. Бул баягы эл аралык стандартка жооп бере турчу, анын үстүнө дагы эмне жылдан баштап ушу жакшы жаңылык болуп, биздин дагы өзүбүздүн ушул
аба майданыбыздагы түздөн түз Европага болобу башка катмандарга учканга линияга уруксатыбызды алып атпайбызбы? Себеби биз ошол деңгээлге жетип атканыбызды көрсөтүп атканыбыздын бир учуру болуп эсептелинет. Ошонун алкагында канчалык келген бизге кардарларыбызды толук ушул жакшы комфорттуу тосуп алганга биз ошол эмгичи жылга чейин бүтүрөлү деген чоң планда издеп жатабыз. Азыркы маалда 300дөн 400гө чейин курулуш иштери кайнап жаткан учуру. Ошол эле маанидеги эми биздин экинчи борборубуз болгон Ош шаарындагы 27.000 чарчы метрдеги аэропорт майданыбызда ал жерде да курулуш иштери кайнап жаткан учуру. Бул эле болбостон деги эле Кыргыз мамлекетиндеги жүрүп жаткан курулуштар башка мекемеси болобу, кайсынысы болобу, алардын документ иш кагаздары, архитектуралык пландоо иштери, ошолордун баарын биздин министрлик тараптан келген инвесторлордун аларды күттүрбөстөн, токтобостон ошол баягы документин да жасап, курулушун да жүргүзүп аткан, буйруктарын да чыгарып берип аткан учурлары бирден бири болуп, секреттерин жасап аткан учурлар ушул болуп атат. Себеби дегенде өлкө башчыбыз да ушундай тапшырманы коюп атат. Ар бир курулуш ылдамдыкта, сапаттуу курулушундагы өтө көзөмөлдөп жаткан учурубуз. Эми дагы бир чоң проектлердин негиздөөчүсү бул өзүңүздөр билесиңер, Ала тоодо, Караколдогу жана Ала тоо резорттун буну толук генералдык планын ошо курулуш министрлиги иштеп чыкты. Курулуш министрлиги иштеп чыгып, президентибиз ошол жерге мезгил кутучасын салып, азыркы маалда курулуш иштерине старттар берилип, иштеп курулуп жаткан иштер болуп эсептелинет. Анын ичинде эле баягы бирден бир элдерге керектелүүчү бул суусу, анан жанакы саргындоочу суу түтүкчөлөрү керектелигине байланыштуу ал жактагы курулуштарды биз дагы куруп жаткан учурларыбыз болуп эсептелинет. Азыркы маалда курулуш темпи, мындай жатканда курулушчулар жетишпей жатканда учуру болуп аткан эмес. Былтыр биз баягы Союз учурундагы көрсөткүчтөн да ашып төштүк. ИАЭПте лидер аталды курулуштун көлөмү боюнча деген бир жыйынтык менен жылды жыйынтыктабадык беле. Быйыл андан аша турган болсок, демек мейкиндик дагы кеңейип, жалпы ИАЭП эмес, андан дагы чоңураак кең мейкиндикте лидер болорубузга аз калыптыр. Эми Талант Иманахунович, бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын линиясында бир гана ири шаарларда эмес, керек болсо райондордо дагы үйлөр салынып атат. Буга далил катары мына кечээ эле 28 октябрда президент Садыр Жапаров Созакта жаңы үйлөрдүн батирлерин ачкычын ээлерине тапшыруу аземине катышты. Ушул салынып аткан батирлер, себеби дегенде айрым райондордо, аймактарда буга чейин 9 кабаттуу, 7 кабаттуу үйлөр болуп келбесе, бүгүнкү күндө алар реалдуу салынып атканына биз күбө болуп атабыз. Орточо эсеп менен кайсыл аймактарда канча көлөмдөгү батирлер салынып атат? Эми бул биз мамлекеттик ипотека компаниясы менен тыгыз байланыштабыз. Себеби дегенде курулуш тармагынын, анын сапаттуулугун, анын генералдык ишке ашырган иштерин баарын биз аркылуу иш алып барып жаткан себеби бирден бир. Анан бул эми айыл аймактардагы салынып аткан курулуштарыбыздын 9 этаждан 15 этажга чейин болуп атат. Эми бул биздин мамлекетибиз сейсмикалык көрөм болгондугуна байланыштуу жер титирөөгө да туруштугубузду биз эсептерибизди карап келиш керекпиз. Экинчиден боло турган болсо, бул мамлекет баягы жеке бизнестин эле көзүн карабастан мамлекет да өзүнүн менеджерлик сапаттуулугун көрсөткөндүн алкагында жакында эле 40 кабаттуу курулушка старт берилди. Ошо старт берилгенде ошону мамлекет өз күчү менен кура алат. Мамлекеттин ошо курулуш министрлиги ошол курулуштун курулушуна жана сейсмикалык туруктуулугуна ар бир эсебин чыгарып, ошону старт берип жаткан учуру. Муну мындай жатканда жеке бизнесмен, жеке курулуш компаниялар мынчалык бийиктикте курулуштарды азыркы маалда болгону 27 этажга гана куруп атат. Биздики мамлекет 40 этажга курган стартты бердик. Ушул бийик кабаттар боюнча шаар тургундарынын арасында өзгөчө ар кандай пикир жаралып атпайбы? Мисалы 20 кабаттан жогору болгондо кооптуулук боюнча
Сиз курулуш министрлигинде иштеп аткан министрдин орун басары катары өзүңүз тармакты архитектураны курулушту жакшы билген адис катары кандай кепилдик бересиз? Эми бизде дүйнө жүзүндө деги эле курулуш материалдары, технологиялар абдан тез өнүгүп аткан учурлар болуп атпайбы? Мисалы, биз азыр жүргөн айдап жүргөн эле мисалы ток менен жүрө турган машиналарды буга чейин 10 жыл, 15 жыл мурун биз кинодон көрө турган болсок, азыркы маалда биз реалдуулук менен өзүбүз айдап, өзүбүз күбө болуп аткан учурлар болуп атат. Ошонун алкагында мисалы 40 этаждагы мурун мен мындай жалпак тил менен элге түшүнүктүү болуш үчүн буга чейин Союздун учурунда Чайка деген телевизорубузду мисалы жалгыз киши көтөрө алчу эмес. Мен бала кезимде жакшы билем, ал телевизорду 2 киши көтөрүп койчу. Салмагы оордугунан. Ошол эле максатта мен мындай мисал келтиргим келип атат. Курулушта дагы ошондой салмагы жеңил курулуш материалдары пайда болуп аткандын себеби болуп атат. Мисалы, бизде буга чейин Союз учурунда чыгарган кирпичтин салмагы бир 2 килограммдан 3 килограммга чейин боло турган болсо, азыр мисалы биз газоблок, тиги пеноблок дегендерди ачып атабыз. Анын квадраттуулугу, кубаттуулугу чоң болгон менен салмагы 600-700 грамм болуп атпайбы? Ошондон биз баягы сейсмикалык жана курулуштагы конструкциянын оордуулугун, жеңилдүүлүгүн иштеп чыгып атканыбыздын себеби бирден бир болуп эсептелинет. Анан бирок туура эми кыргыз баласы биз баягы жайлоодо боз үйдө чоңоюп өскөндүгүбүзгө байланыштуу биз үчүн баягы улам бийиктеген сайын бийиктесек эле учуп кетебиз дегенди түшүндүрөт да. Жок, андай эмес. Эмне үчүн Европада болобу, мисалы Японияда жылына, күнүнө, саатына жер өтө кооптуу жерде жайгашканына карабай титирөөлөр болуп, а жерде вулкандар дагы атылган учурлар болот. Бирок бизде дагы жер титирөө болбойт деп айткандан алысмын. Бизде дагы күнүнө жер титирөө бирок биздин сейсмикалык системабыз башкача. Анан экинчиден туруктуулукту мына азыр Кытай эл республикасы менен да биздин институтубуз бирге меморандумга кол коюшуп, ошол курулуштун астындагы баягы амортизатор деп коебуз. Ошол жер титирөөдө үй баягы өзү менен өзү кыймылдап, баягы кулап, бурап түшүп калбаш үчүн ошол системаларды мындайча айтканда окумуштуу жагына басым жасап жаткан учурларыбыз. Абдан жакшы. Эми үйлөрдүн курулушу боюнча кеп болуп калды. Ошол жерден дагы бир суроого жооп алалы. Талант Иманакунович, буга чейин жеке компаниялар ушул турак жай салып алектенген, башаламан салып келе турган болсо, сапатына анчейин көзөмөл жок болгон болсо, мына министрлик аны дагы өз көзөмөлүңүзгө алып, элге ачык кайсынысынан ишенимдүү, кайсыл жерде суроо, мыйзамдуу, мыйзамсыз маселелер бар экендигин сиздер ачык айтып жарыялап келесиздер. Бүгүнкү күндө ушул жеке компаниялардын өзүнө талапты катуу коюп атасыздар. Канчалык алардын сапаты ушул сиздер койгон талапка жооп бергендей болуп, ишти алып барып калды. Мындайча айтканда, алар өтө көп эле. Бүгүн сандан сапат коюп аткан мезгилге биз келип атабыз. Туура. Эми 20-жылга чейин мамлекетибизде жалпы 100га жакын мыйзамсыз көп кабаттуу курулушта үйлөр болсо, анын 40ка жакыны бул Бишкек шаарында болуп келген. Өзүңүз билесиз, эми канча жылдан бери кызматта келаткандыгына байланыштуу биз ошо 20 жылдан бери көп кабаттуулардын мыйзамсыз курулуштарга мындайча айтканда бөгөт койдук, жокко чыгардык. Нурдан Кемешевдин тапшырмасы менен ошо буга чейинки курулуштун компаниялары тең ата болуп, буга чейин ойноп, өз билгенин, өз каалаганын кылып келе турган болсо, азыр мыйзамдын талабы менен биз андайларга жол бербейбиз. Ал эми буга чейин мыйзамсыз салып, элдерибизди, жарандарыбызды алдап, же болбосо бирөөсү абакта боло турган болсо, бирөөсү качып кете турган болду, бирок алардын тагдыры, маселеси чечилбей калды да. Ошону мына Нурдан Кемешев өзү жоопкерчиликти алып, мамлекет башчысынын тапшырмасы менен биз азыр ар бир үйлөрдүн техпаспорттарын, мыйзамдуулук кагаздарын ошол техникалык изилдөөнүн алкагында колдоруна документтерин берип, азыркы күнгө чейин мына президентибизге ыраазычылыктарын билгизип атат. Анткени бул эмне биз бул жоопкерчиликти алып атканыбыздын себеби болуп эсептелинет. Анын артында биз ошо сапаттуулукту текшергендин алкагында
мына бүгүнкү 9 айдын жыйынтыгы менен биздин архитектуралык көзөмөлдөө башкармалыгы 1700 эскертүү кагасын жазды. Бул 1700 эскертүү кагазын артында 94 миллион сом айыппул салынды. Бул былтыркы жылкыга караганда 20 миллиондон ашык айыппул салынды дегенде эсептелет. Бул эми айыппул менен биз мактаныштын алкагы эмес, бирок ар бир мындайча айтканда чымын конгон туура эмес жүргүзгөн курулуштан баштап адамдын өмүрүнө коркунуч алып келе турган курулуштарга чейин көзөмөлдү жүргүзүп атабыз дегендин себеби болуп эсептелинет. Анткени азыр баягы ачык айкындык жаңы технология, телефондорубуз, интернетке чыгып кетет, сайттарыбыз бар. Ошол аркылуу ар бир курулушту онлайн форматта көзөмөлдөп атабыз да биз. Онлайн форматта да көзөмөл жүргүзүп атабыз. Андан тышкары кардарларыбыз акыркы 4 жыл 5 жылда ушу батирелер сатып алаарда биздин министрликке кайрылып, же болбосо министрликте тааныштар жок болсо бир тааныш издеп ушул үйдү сатып алсам болобу, эртең алданып кетпейинби дегенде учурлар болуп келген да. Жок бил, ошол системаны дагы түп тамыры менен жоюп, азыр Нурдан Кемешевдин тапшырмасы менен ар бир курулушта баягы QR код деп калбадыкпы, мисалы баарыбыз эмбак болобу, башка менен QR менен иштеп калган себеби эле ошондой QR кодду курулуш такчасына сөзсүз түрдө илдирип атабыз. Сиз болосузбу, мен боломбу, любой башка ар кандай жаран ошол QR кодду ача турган болсо, ошол жакта курулуш компаниянын толук маалыматы, кайсы биздин адис көзөмөлдөп аткандан баштап качан курулуш бүтөрүнө чейин көрсөтүлгөн. Бул эмнеден эсептелинет? Бул биздин жарандарыбызга жеңилдик жана ачык айкындык деген түшүндүк. Бүгүнкү күндө ушул көп кабаттуу батирлерди сапаттуу гана бүтүрүп койбостон, өлкө жетекчиси анын ар биринин алдында жер төлөөсүндө унаа токтотуучу жайы болушу керектигин, тиешелүү балдар аянтчасы жана башка инфраструктурасы менен тапшырылат деп атпайбы? Бул талаптар дагы канчалык? Бул сөзсүз, бул тараптарды дагы биз өзгөртүүгө кирдик. Мурун жеке тараптар эки кишинин башы биригип эптеп көп кабаттуу үй салып, анын акчасын таап кача турган болсо, жок. Азыркы маалда мындай жатканда 10 сотук жер боло турган болсо, мурун 10 сотуктун 8 сотугуна курулушту куруп, 2 сотугуна тиги балдар ойной турчу жайы менен машина токтотуп турчу жайды жазап келе турган болсо, азыркы маалда тескерисинче биз 40% курулушту отургузуп, 60% ошол машина токтой турчу, балдар ойной турчу маселелерди карап атабыз. Анткени анан мына баягы көп кабаттуу үйлөрдү системный, мисалы 10 үйдөн 5 үйдөн ашык боло турган болсо, ошол жерде сөзсүз түрдө бала бакчасы, мектебин ошол курулуш компаниясын куруп, ошол жерде үйдөн алыс жакка чыкпаш үчүн баягы илгерки системада, Орустар Союзунун системасындагы жагдайды алып келип атабыз. Себеби дегенде мына шаарыбыздагы тыгындардын маселелердин баары ар бир кичинекей нерседен роль ойнойт. Мисалы балдарыбызды мектепке же каникул учурунда эмне үчүн жайында баягы кичине мындай кененирээк жүрүп калып атабыз, жол бошоп калат. Анткени ар бир микроучастокто бала бакчасы, садиги, жанында бара турган өтүкканасы, магазини ошол жерде система болуш керек. Ошол жерде иштеп чыгыш керек. А биз болсо азыр мына билим министрлиги менен дагы ошол ар бир мектептин билим деңгээлин көтөрүп атканыбыздын себеби дагы бирден бир ушул болуп эсептелинет. Анткени бир учурда мына 12-чи школа жакшы экен, анан 25-чи школа жакшы экен, өзүң жашаганың Арчебешикте болсо, Арчебешиктен тети Горький Советскийге чейин ташып, анан тиги тыгындардын баары, бул система ушундай да, ушул системаны жоготуш керекпиз. Мына Бишкектеги президенттиктин тапшырмасы менен да келаткан жылы дагы 20дан ашык мектеп курулган жатат. Бул ошол жерлердеги ар бир жашоочулардын социалдык болгон маанисин жокко чыгаруу болуп эсептелет. Баса белгилейли, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниядан берилген үйлөрдүн биринчи кабаттары дагы мектеп катарында пайдаланыла баштады. Талант Иманович, өзүңүз сөз башында ушул курулуштун көлөмүнүн өскөнүн бирден бир көрсөткүчү далили катары биздин өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө байланыштырдыңыз. Бул албетте өлкө экономикасы өскөндүгүнө байланыштуу республикалык бюджеттеги акчалардын
көбүрөөк болгондугунан байланыштуу дагы курулуш өсүп атат деп. Инвесторлордун дагы салымы болсо керек, деги эле курулуш тармагына тартылып аткан инвестиция кандай болуп атат бул жаатта? Абдан чоң болуп атат инвестиция курулуш тармагында. Чынын айтканда биз эми күнүнө жок дегенде 2-3 инвесторлорду курулуш министрлигине кабыл алып атканбыз. Эми мен баягы буга чейинки иштеп кеткан тажрыйбамда мындай болгон эмес. Чынын айтыш керекпиз. Эми курулуш тармагында көп жылдан бери иштеп келаткандыгына байланыштуу көптөгөн инвесторлор келип өзүнүн коммерциялык сунуштарын берип атат. Биз мындайды салалы, биякта завод салалы деп, биз ошонун алкагында инвестиционный национальный программа деп коет, мамлекеттик программалар менен биргеликте биз тандап баштадык. Мурун биз муктаж болчубуз да. Анын артына ал алдамчылык менен келгенби же кандай жол менен келген, эмне болгонун билбей келгенин баарын кабыл алып эле сүйүнч эмес белек. Азыр биз келген инвесторлорду тандап баштадык. Канча акчаң бар, каяктан келдиң, атаң ким, апаң ким деп сураштырып келип туруп, эртеңки күнү ошо стабилдүүлүк курулуштун алкагына чыгыштын бирден бир себеби болуп эсептелип атат. Анан курулуш маселесинде дагы ар бир жерлерге барганда президентибиздин тапшырмасы, өкмөт башчысынын тапшырмасы менен элдерибиз бизерге мектебибиз жок болуп атат, же болбосо жолубуз жок болуп атат дегенде, ошол берилген тапшырма эртеси күнү курулуш иштери жүргүзүп атат. Анткени мамлекетибизде акча бар, тапшырмалар бар, элдин ишеничине пайда болуп, ошол жерлерде, кайсы жерлерде биздин бийлик башындагылар тапшырма берип турган болсо, мындайча айтканда эртеси курулуш иштери жүргүзүп атат. Бул мындай болгон эмес. Мен анткени буга чейин иштеп келгенмин. Акчабыз жок, куру Кудай буйрса салабыз деген боюнча калып калчубуз. Талант Иманакунович, былтыркы жылдан баштап ушул кала тургундарынын арасында Бишкекте реновация боюнча абдан көп талкуу жүрдү. Нурдан Кемелович өзү дагы массалык маалымат каражаттарына берген маегинде бул кайсыл бир мезгилде болушу керек боло турган иш экендигин белгилеген. Мына кала башчысы Айбек Жунушалиев да бул багытта эгерде баштала турган болсо, анда негизинен шаардын ушул борбордук бөлүгүнөн башталат болуш керек деген пикирин айтып жатат. Курулуш министрлигинде бул багытта пландарыңыздар кандай? Реновация жаатында. Биздин Бишкек башкы архитектура тарабынан генералдык пландарыбыз иштелип бүтүп калды. Бул дагы эми АТРдын алкагында Бишкек шаары 5 эсеге чоңойду. Ошонун баардыгын калктын талдап чыгып, кайсы жерде генералдык планда, кайсы жерде мектеп, кайсы жерде көп кабаттуу үйлөр салыныш керек, кайсы учурларда реновацияны колдонуш керекпиз. Иштеп чыктык. Буга чейин сиз жана басап белгилеп кеткендей, Нурдан Кемелович реновация иштете турчу убакыт келди. Себеби Бишкек шаарыбызда жерлер күндөн күнгө азайып бараткан учурларында, ал эми ошол 40-жылдагы, 50-жылдагы Сталиндин учурунда салынган үйлөрдүн сейсмикалык туруксуздугу дагы ар бир нерсенин өзүнүн бүдө турчу убагы бар да. Курулушта негизи капиталдык курулушта 100 жылга чейинки жакшы сакталган боло турган болсо, климаттык туруктуулукта боло турган болсо, 100 жылга чейин туруктуулугу болуп келет. Ал эми ошол жана курулган үйлөрдү мына жакындап калды. 100 жылга чейинки курулуп кеткен убакыттар келгенде, кээ бир үйлөрдүн ошол пайдубалдардын жаранка кетип аткан учурлары. Биз ошолорду баягы институттан өткөрүп, реновация жолдорду башташыбыз керек. Реновацияга кадамдарды баштайт турчу учур келди. Эмдиги жылдан баштап генералдык план бекигенден кийин анан Бишкек каласынын мэрим менен бирге иштерди алып барабыз деген үмүттөбүз бар. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип маек курганыңызга дагы көп суроолорубуз калып калды. Бирок тилекке каршы берилген убакыт жыйынтыкталып баратат. Биз ойлойм, жыл соңу менен дагы жалпы жыйынтык чыгарып, анан кийинки жылга пландар тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Телекөрүүчүлөр, эсиңизге салалы, өлкөдө курулуп жаткан курулуш ыргагы темпи тууралуу биз кеп курдук. Студияда курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары Талант Иманакунов уулу болду. Саламатта туруңуздар.